Жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча 10-декабрь күнү түнкү рейдтик текшерүүнүн учурунда саат 12:15 ак түстөгү Honda Odyssey үлгүсүндөгү 248 ALJ автомашинасынын ээси мас абалында кармалган. Айдоочунун алкоголдук ичимдикти пайдаландыгын тастыктоо үчүн ал тиешелүү наркологиялык диспансердик экспертизадан өткөрүлдү. Натыйжада тиешелүү документтер толтурулуп, автомашина атайын токтоочу жайга киргизилди. Ушул эле күнкү түнкү рейдте кара түстөгү Lexus 570 маркасындагы 927 AEE номерлүү автомашинасынын ээси мас абалында кармалып, тиешелүү экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин документтер толтурулуп, машина атайын токтоочу жайга киргизилди. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын Суузак району боюнча калкты тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси кармалды. Мамлекеттик органдардагы коррупцияны аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу иш-чараларынын алкагында пара алып жаткан жеринен Жалал Абад облусунун Суузак району боюнча калкты социалдык жактан тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси кармалды. 2021-жылдын 6-декабрында Суузак районунун тургуну Суузак райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери жаш балдарга пособие алуу үчүн берилген арыздарды кароо жана каттоо үчүн акча каражатын опсалап талап кылып жатат делген арыз менен Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына кайрылган. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын Суузак району боюнча башкармалыгында коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында арыздын материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүмүндө опсалап пара алуу каралган. Кылмыштын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 2021-жылдын 7-декабрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында пара алып жаткан жеринен социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын Суузак району боюнча калкты тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси кармалды. Азыркы учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Чолпон Ата райондук электр тармактарынын башчысы тарабынан криптовалютаны өндүрүүчү майнинг ферма уюштуруу фактысы аныкталды. 2021-жылдын 8-декабрында Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жана Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 1976-жылы туулган Ысык Көл облусунун Чолпон Ата райондук электр тармактарынын башчысы криптовалютаны өндүрүүчү майнинг ферма уюштуруу фактысы аныкталды. Ысык Көл райондук сотунун 2021-жылдын 7-декабрында сотко чейинки өндүрүштүн материалдары боюнча тинтүү жүргүзүү жөнүндө токтомдун негизинде иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, майнинг ферма электр эсептегичи айланып туташтырылгандыктан бир топ көлөмдө электр энергиясын уурдоо фактысы аныкталган. Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, электр энергиясын уурдап, муну менен Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугуна зыян келтирген. Пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары кармалды. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын алкагында Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарынын милдеттерин аткаруучу болуп иштеп турган кезде 45 000 акш долларын акча каражатын опсалып алуу фактысы аныкталды. 2021-жылдын 6-декабрында бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексинин 94-беренесине ылайык кармалып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
2020 жылдын 8-сентябрында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын жашоочусу өзүнүн юрисмин деп тааныштырып, 2020 жылдын 25 августунда өзүнүн мобилдик телефонун барымтага берип, ишенимге кирүү менен 11.750 акш доллары өлчөмүндөгү акчаны алып изин жашырып кеткен. Октябрь облусунун криминалдык милициясынын 3-бөлүмүнүн ыкчам изилдөө кызматкерлери тарабынан 1992 жылы туулган УС кармалып, соттун тиешелүү чечиминен кийин 2 айлык мөөнөткө номер 1 тергөө абагына киргизилди. Проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГОМ-3 УДА Октябрьского района было установлено конкретное местонахождение подозреваемого, после чего он незамедлительно был задержан и передан в следственную службу УДА Октябрьского района города Бишкек. Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам совершения преступления. Акыркы убактарда өлкө аймагында болуп жаткан жол транспорттук кырсыктарынын келип чыгуу себептери. Жол кырсыгынын келип чыгуусунун жалпы санынын 84,1% айдоочулардын күнөөсү түзөт. Алардын ичинен 30,9% ылдамдык чегинен ашып кеткендиги үчүн, 30,5% озуп өтүүнүн жана маневр жасоонун эрежелерин бузгандыгы үчүн болсо, 11% каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү эрежелерин бузгандыгы үчүн келип чыгат. 7,1% кесилиштен өтүү эрежелерин бузгандыгы үчүн. Ал эми 6,8% мас абалында автоунаа башкаруунун натыйжасынан келип чыгат. 6,1% коопсуз аралыкты сактабагандыгы үчүн болсо, 3,6% жол белгилеринин талаптарын аткарбагандыгы үчүн. Ал эми 1,8% эс алуу жана уйку режиминин бузулгандыгынан келип чыгат. Бул азыркы учурда биздин башкармалыктын кызматкерлери тараптан жерлерде бөлүмчөлөр тарабынан рейдтик иштерди уюштуруп, ошол жол эрежесин одоно бузган айдоочуларга карата чара көрүлүүдө. Мына акыркы эле бир жума ичинде жалпы республика боюнча 200дөн ашуун автомашиналардын айдоочулары автоунааны мас абалда башкаргандыгы үчүн кармалып, чара көрүлүп, автоунаалары айып боюнча коюлуп, бүгүнкү күндө ошол тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Кичинекей Дөйөткулов район өнөкөт эпилепсия жана башында киста деген ооруга чалдыгып, бүгүнкү күндө өлкө аймагынан дарыланууга мүмкүнчүлүк болбогонун жана Индия өлкөсүнө тез арада барып операция кылуу керектигин айтып, райондун апасы Дөйөткулова Айнура кайрылган. Бала кичинекейинен майып болуп төрөлгөн. Кичинекей ымыркайдын өмүрүн сактап калуу үчүн кайрымдуу инсандардан жардам сурайбыз. Райондун операциясына 16.000 акш доллары керектелет. Эскерте кетсек, райондун апасы жалгыз бой эне. Жардамга кол суналы. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Сиздин бир тыйыныңыз да районго чоң жардам. Ал үчүн экрандагы банк эсептерине же электрондук капчык аркылуу жардам берсеңиз болот.